Жалал Абад шаарында кырсыктардын тобокелдигин азайтуу аталышында практикалык иш-чара өттү. Областык деңгээлде уюштурулган иш-чарага өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов, областык жана шаар бийлигинин өкүлдөрү, тургундар жана студенттер катышты. Бүгүнкү иш-чараны биз шаардык мына өзгөчө шаардагы жарандык кызматтар, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин областагы өкүлчүлүгү, Жалал Абад областык өкүлчүлүк жалпы ушул биргеликте өткөрүп жатабыз. Андыктан бүгүнкү иш-чараны ачык деп жарыялайм. Иш-чаранын жүрүшүндө жарандык кызматтардын, мекеме ишканалардын, билим берүү мекемелеринин, күч каражаттарынын өкүлдөрү жөө жүрүштөн өтүштү. Андан соң атайын автоунаа өрттөлүп, 101 кырсыкка тийиштүү кызматтардын келгени чагылдырылды. Анда жабыркаган жаранга медициналык тез жардам көрсөтүлүп, өрткө каршы куткаруу бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан өрт өчүрүү ыкмалары көрсөтүлдү. Жалал Абад шаарында өрт кесепеттеринин жол кырсыктарын алдын алуу боюнча атайын практикалык иш-чара уюштурулуп, керектүү жардамдар көрсөтүлдү. Ушулардын баардыгы өрт боюнча дагы республика боюнча 14%га кыскарганы менен чоң мына Жалал Абад областында, особенно Жалал Абад областында өрт кырсыктары көбүрөөк катталып, көптөгөн кыйынчылыктарды туудурду. Ошол эле кезде биздин техникалардын эскилиги бул элдин ичинде көптөгөн сөздөрдү алып келет. Бул боюнча дагы өзгөчө кырдаалдар министрлиги азыр катуу жумуштарды жүргүзүп жатабыз. Жакынкы күндө бизде ошол өзүбүздүн уюмубуз бар, Швейцариядагы МОГО деген. Ошол тараптан 80 өрт өчүрүү техникалары берилүүсү күтүлүп жатат. Андан соң шаардагы студенттер жана мектеп окуучулары чатыр тигүү боюнча мелдешке катышып, жыйынтыгында белектерге ээ болушту. Андан сырткары күч түзүмдөрү тарабынан машыгуулар көрсөтүлдү. Мыкты деңгээлде болуп өттү десем болот. Ушундай иш-чаралар көп дагы алдыда өтүп турса, мен ойлойм, что жол кырсыгын, өрт кырсыктарын алдын алуу жоюлат деп ойлойм. Иш-чара күч түзүмдөрүнүн катышуусундагы аскердик парад менен аяктады. Бул машыгуу өлкөдөгү кырсыктардын тобокелин азайтуу менен анын коркунучун төмөндөтүүнү максаттайт. Элиза Капарова, Аскарбек Исабаев, Жалал Абад шаары.